Саламатсыздарбы, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү. Биз кезектеги цензурасыз маекти баштап отурабыз. Ал эми бүгүнкү тема бул жылуу кыш жана ошондой эле ысык көлдөгү суунун тартылышы. Ал маселелерди кененирээк айтып берүү үчүн биз коногубузду чакырдык. Коногубуз Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын суу маселеси жана гидроэнергетика институтунун алдындагы Тянь-Шань Бийик Тоо илимий борборунун директору Рыспек Сатылканов. Саламатсызбы? Азыр бизде өзүңүз деле байкап атсаңыз керек, коомдо кадимкидей бир айрымдары сүйүнүп атат, айрымдары кооптонуп атат аба ырайынын өзгөрүшү. Буну кээ бирлер дүйнөдөгү аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу кадимки көрүнүш катары да баалап атышат. Эми мынакей азыр чилде, бирок температура плюс. Эми бунун себеби эмнеде болуп атат? Негизи бул биздин өлкөдөгү акыркы жылдары байкалып аткан климаттык өзгөрүүлөр бул жалпы ушу глобалдык климаттык өзгөрүүсү менен тыгыз байланышы бар. Ошо көз каранды дагы. Былтыркы жылы суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунда биздин өзүбүздүн Россиядагы жана Европадагы илимий партнерибиз менен биргелешип конференция өткөздүк эле. Ошол конференцияда Брюссельдеги Свободный университеттин профессору Филипп Хербергс өзүнүн докладын жасаган. Ал докладын жасаардын алдында бизден суранды. Биз бардык камераларды, телефондорду өчүргөн деп сурады. Себеби анын доклады биринчи жолу биздин институтта айтылды да. Ошол кишинин докладында мен бир нерсени, эң негизги бир нерсени айткым келет. Эгерде мына 2010 жылга чейин жер шарында жалпы абанын температурасы 0,7 градуска чейин 1880 жылдан бери көтөрүлсө, 2010 жылга чейин. Ал эми ошол 2021 жылы ошол МГИК деп коет. Бул ООН астындагы климаттын өзгөрүшү боюнча эксперттер да, эл аралык. Ошолордун жыйынтыгы боюнча жана алар дүйнө жүзүндө 3 гана борбор бар, ушу климатты мониторинг кылган. Бул НАСАнын астындагы институт Годдарда деген, жана Британиянын Хедли деген илимий борбору, ошондой эле Россиядагы гидрометеорологиялык центрде. Ушу 3 борборду дүйнө жүзүндөгү климаттын өзгөрүшүн байкоо жүргүзүшөт да. Ошолордун маалыматы боюнча ушу жер шарындагы абанын температурасы 1,1 градус көтөрүлдү. Мына акыркы эле жакында эле 0,7 болуп атса, азыр 1,1 градуска көтөрүлдү акыркы жылдары. Ал эми биздин жана Тянь-Шань илимий борборунун ысык көлдүн тегерегинде ошондой эле ички Тянь-Шань деп коет. Борбордук жана ички Тянь-Шань дейт. Бул бийик тоолуу зоналарда жайгашкан метеостанциялардын алынган маалыматтар боюнча көлдүн жээгиндеги 1951 жылдан бери байкоо жүргүзүп келаткан Кыргыз гидрометтин Кызыл суу деген метеостанциясынын маалыматы боюнча 1951 жылдан 2020 жылга чейин абанын температурасы 1,5 градус көтөрүлдү. 1,5 градуска да. Ал эми андан жогорку ошол чоң Кызыл суу деген өрөөн бар. Ошол өрөөндө Токойду зонасында бул 2550 метр бийиктикте. Кызыл суу болсо 1740 метр бийиктикте жайгашкан да. Бул көлдүн тегерегиндеги температураны баяндайт. Ал эми Капчыгайдын ичинде, Кызыл суу Капчыгайдын ичинде, Токойдун ичинде биздин чоң Кызыл суу деген гидрометеорологиялык станциябыз бар. Ошол жерде 1948 жылдан бери байкоо жүргүзөбүз. Климатка, сууга жана көп процесстерге ушу байкоо жүргүзүлөт. Ошол 1948 жылдан бери
абанын температурасы 1 градусқа көтерілді. Бұл Токой зонасында. Андан жогору ошо Кызыл суу бассейн башында бөңгүлөр жайгашкан зонада бул нивально-глициальный зона деп коет. Бул 3300 метрден жогоруда. Ошо зонада биздин эки жерде автоматтык метеостанциялар бар. Бирөө 3300 метрде, экинчи 3400 метрде. Жана 3460 метр марен 3 жерде байкоо жүргүзөбүз. Ошо 3300 метр бийиктикте жайгашкан биздин баягы метеостанциянын данные боюнча 1956 жылдан бери жүргүзүлгөн байкоо негизинде температура 1,3 градуска көтөрүлүп атат. Бул мөңгү турган жер 1 градустан өйдө көтөрүлүп атат. Андан жогору көтөрүлүп атат да. Ошондой эле Кунтөрдүн жанында Тяншан деген метеостанция бар, бул Кыргызгидрометтен. Бул ички Тяншан зонасы деп эсептелет. Ошол жерде абанын температурасы 1930 жылдан ушу 2021 жылга чейинки температурасын көтөрүлгөнү бул 1,7 градуска чыкты. Дээрлик 2 градус. Бул 1930 жылдан бери эле. Абанын температурасы болсо негизи бул 1850 жылдан бери көтөрүлүп атат деген бул окумуштуулардын баян маалыматы бар да. Себеби ошо 1850-60 жылдары кичи бөңгү мезгили, ошо мало ледниковый период деп коет, ошол аяктап, ошондон бери биздин дүйнө жүзүндө ошондой эле биздин Тяншандагы мөңгүлөрдүн көлөмү аянты азайып атат. Эмненин себеби температуранын көтөрүлүшү, климаттык өзгөрүштүн негизинде азайып аткан үчүн ушундай болуп атат да. Эми мисалы биз ошол илимий негизде карай турган болсок, акырындап температура көтөрүлүп атат. Демек бул менен биз дагы жылдан жылга кышыбыз жеңилдей бериш керек эле. Мындайча айтканда жылуулапчы. Бирок биз байкасак, мына өткөн кышта, былтыркы кышты айталы, аябай суук болгон. Мисалы ошол эле айыл жергесин карай турган болсок, даярдаган отуну жетпей калып, ал эмес тоюту, чөйү жетпей калып, мал ачка калат деген да коркунуч болуп, укмуш бир каарлуу, ызгарлуу кыш болгон. Анан кийинки эле жыл, кийинки эле кышты, жарым жыл өткөндөн кийинки эле кышты мынакей азыр. Сыртта келген куш деп эсептелинген кара чыйырчык кадимгидей эле учуп жүрөт. Азыр бизде чилде, кышкы чилде. Азыр болжолдуу прогнозду карай турган болсок, алдыдагы бир айдыкын божомолун карай турган болсок, өтө деле каарлуу же болбосо өтө деле жаанчыл болбойт экен. Ошол эле 2 градус жылуулуктан 2 градус суукка чейин түшөт экен. Анан кескин эле бир кыш менен экинчи кыштын ушунча кескин айырмаланып кетиши эмнеге байланыштуу болушу мүмкүн? Биздин ушул айтып кетпедимби, жана ар кайсы зоналарда жайгашкан өзүбүздүн автоматтык метеостанциялардын алынган баягы маалыматтар боюнча жана ушундай буга чейинки баягы окумуштуулардын жүргүзгөн изилдөөлөрүнүн баягы жыйынтыгы боюнча негизи бул биринчи кезекте ушул температуранын өзгөрүшү бул эми жалпы жердин айлануусунун ошонун циклдерине ошого байланыштуу да негизи билем. Бул өзү бул табигый көрүнүш, анан табигый кубулуштар да бул өзү. Бул эгерде ошо жалпы күндөн келген нурлануунун, радиациянын саны, жерге келген саны 340 ватт бир чарчы метр квадрат деп эсептелинген да, орточо. Ошол келген радиация дагы көбөйүп атат бул. Эмненин эсебинен көбөйүп атат? Мына көмүрчүкүл газларынын атмосферага ыргытылышы менен ошол дагы кошумча 3 ватт бир чарчы метр квадратка кошумча дагы жылуулук келет экен. Бул окумуштуулардын жыйынтыгы. Эгерде
мөңгүлөрдүн үстүндө карарып кала турган болсо, жанагы чаңдар менен жана башка. Анда 0,1 ваттка чейин да көтөрүлөт экен. Ушу жылуулуктун келишичи. Бул эми мөңгүлөрдүн нурларын келип, анан кайра атмосфера кетиши, ушундай көп нерсе бар да. Коротковолновый, длинноволновый, суммарный, отраженный радиациялар ошолор да. Ошондой нерселер бар. Мына ошол буга чейин айтып кетпеймиз, ошо профессор Филипп Кёрбекстин докладында дагы бир кызык информация болду. Мына 2019 жылы жер шарындагы ошол көмүр газынын жалпы көлөмү, атмосфера ыргытылган көлөмү 36 миллиард тоннадан ашык болсо, жер шарын. Ошол 2020 жыл жана ковид болгон жылы жана өнөр-жайлар токтоду, транспорттор токтоду, бүт дүйнө жүзүндө кыскарганда. Ошонун эсебинен 2,4 миллиард көмүр газы аз ыргытылган 2020 жылы. То есть бүгүнкү күнү бул өзү биринчиден өзү табигый кубулуш болсо, бул глобалдык жылуулукчу. Ага биз аша кошумча дагы өзүбүздүн адамзат өзүнүн дагы салымын кошуп атат. Жанагы парниковый эффект дегенди түзүтпөйбүзбү? Ошого кошкон салымыбыздар. Бирок бул биздин салымыбыз негизги табигый жаратылышта болот, табигый кубулушка салыштырмалуу бул өзү аз эле санда, аз эле көлөмдө. Эң негизгиси бул өзү бир табигый көрүнүш, табигый кубулуш деп эсептелет да, болуп өткөн өзгөрүүлөр. Кийинки кыш кандай болушу мүмкүн? Ушун менен эле жанагы температуранын көтөрүлүшү менен дүйнөдөгү биз ушундай кышка даярданышыбыз керекпи? Же болбосо бул бир жолку эле келип кетүүчү ушундай өзгөчөлөнгөн кыш болобу? Бул жана кардын, мөңгүнүн ээришинин өзүнүн градиенти бар, коэффициенти бар да. Эгер 1 градус температура көтөрүлсө, 0,17 миллиметр кар ана мөңгүдө ээрийт да. Эгер температура биздики бүгүнкү күнү ушул көлдүн тегерегинде 1,5 градуска, бийиктүү зонада 1,7 градус көтөрүлсө, бул салыштырмалуу мурунку 30-40, 50, 60 жылга салыштырмалуу жааган карлардын ээрүү темпи көбөйдү да. То есть мурун 1,5 эмес, мүмкүн 0,5, андан 60 жылдар мүмкүн 0,5 градуска гана жогору болгон. Баягы 1880 жылга салыштырмалуу. Бүгүн болсо анда 1 градустан жогору болот. То есть бүгүнкү күндө даже кар жааган күндө кар тез ээрип кетип атат. Бул эмне себеби? Бул себеби температуранын көтөрүлүшү, радиациялардын жанакы күндүн нурлануусунун көбөйүшү, ошонун натыйжасында бул биз азыр жааган карыбыз деле мына бүгүн эртең менен жааса кечинде ээрип кетип атат. Эгер сиз эсиңизде болсо керек, 60-70 жылдары айыл жергесинде кыштын күнү мектептин окуучуларынын бир эле проблемасы болчу. Бул короону кардан тазалоо. Бүгүнкү күнү андай көрүнүш жок. Бул эми жогоруда айтып атасыз, ошол табигаттын өзүнүн кубулушу болуп атат деп. Мындан ары ушу сыяктуу кышка Европанын кышына даярданышыбыз керекпи? Бул биринчиден. Азыр биз ойлоп атабыз, бизде баягы кыштын күнү кар аз жаап атат, жайдын күнү жаз жаап атат. Жок, негизи ошол 1930 жылдан 2020 жылга чейинки ошол Тянь-Шань метео станциянын маалыматы боюнча жаан-чачындын көп жылдык деңгээли, тренд өзгөрүү жок көп. Демек бул түшкөн кардын ээрип кетишинен эле бизге ушундай түшүнүк келип атат. Негизинен. Себеби мына өзгөчө 60 жылдары эмне үчүн кыштын күнү 1 метрге чейин көп баардык жерде кар болгон, Бишкекте да кар болгон. Себеби жааган карлар ээрибей топтоло бергенде. Бүгүнкү күнү болсо температура да көтөрүлдү, радиациясынын келиши да көбөйүп, ошонун эсебинен түшкөн кар эле эртеси күнү же бир нече күн ичинде кар ээрип кетип атпайбы?
То есть кар топтолбой атат да, эрип кетип атат. Биз ушундай жаңылыш кээде ойлойбуз да, бизге жаан чачын азайып атат. Жок, жаан чачын азайган жери жок бизге. А жанагы былтыркы жылы жаан чачын болбой калганы, мына акыркы жылдары 2014-жылы жаан чачын аз болгон, өзгөчө жайдын вегетациялык сезондо 17-18-жылы аз болгон, анан өзгөчө былтыркы жылы өзгөчө аз болду жайдын күнү. Бирок жалпы 1 жылдык деңгээли көп жылдык салыштырмалуу көп жылдык деңгээлге барабар эле жакын. Болгону белгилүү бир мөөнөттө гана азайып калды. Биз эмне үчүн муну биз азыр мунун маселенин баары эмнеден чыгып атат? Бул акыркы 1-2 жылдан бери ошо суунун деңгээлинин азайышы, токтогул суу сактагычта суу азайышынан чыгып атат маселенин баары. Туурабы? Жана ошондой эле бүгүнкү күндө жана көлдүн деңгээлинин түшүп кеткенин байкап алып, ошондон көтөрүлүп атат маселе. Мунун себеби мына биз ошол байкоо жүргүзгөн Акшыйрак массивинде, ички Тянь-Шанда 6 мөңгүдө байкоо жүргүзөбүз 2014-жылдан бери. Мына эгер 2015-16 жылдары ошол биз байкоо жүргүзгөн мөңгүлөрдө ушу нардын башындагы жана нарын пайда болгон суу топтолгон зона деп коет. Ошол зонада кыштын күнкү баягы сезондук кардын жалпы көлөмү 300 миллиметрден жогору болуп турчу. Былтыркы жылы болсо болгону 140 гана миллиметрден ашкан жок. Кардын топтолгон кардын көлөмү 140 миллиметрден гана ашкан жок. Дагы бир мындай түшүнүк бар да, ошол азыркы биздеги жылуулуктун келип кетиши, ошол жанагы океан тараптан келген шамалдын тоскоолдуксуз жеткендиги, абанын алмашуусу, анан кийин бул бир циклды гана белгилейт. Белгилүү бир мөөнөттөн кийин бул кайра токтоп, тескерисинче түндүктөн келген шамал көбүрөөк болот дагы, түндүк муз океанынан ошол эле Арктикадан келген абанын көбүрөөк болушу менен кайрадан баягы деле балким 3 жыл, балким 5-10 жылдан кийин кайра баягы эски кыш, биз көнгөн баягы кардуу кыш келип баштайт деген түшүнүктөр бар. Мен буган күмөнүм бар. Себеби жаратылыштагы процесстер бул тез өзгөрүп келет. Өзүнүн бир тенденциясы бар. Өзүнүн бир көп убактылуу бир тенденциясы бар өзүнүн. Жана айтып кетпедимби, жана ошол эле кардын аз топтолушун биз ушу көлдүн тегерегиндеги жана Карабатак мөңгүсүнөн да байкадык. Карабат мөңгүсүнө 500 миллиметрден ашык баягы сезондук кар суу кыштыгүн топтолсо, азыр болсо 300 миллиметрге чейин топтолуп калды акыркы 3 жылдан бери мына. 17 жылдан бери болот да. Ошон биринчиден кыштын күнү суук мезгилде кардын аз топтолушу, экинчиси жана былтыркыдай баягы 3-4 ай бою жаан чачын болбой калышы. Бул баягы жаан чачындын ушул акыркы жылдарын азайышын эсепетинен суунун агымы азайып атат жана көлдүн деңгээли өчүп атат. Болбосо муну белгилүү орустун окумуштуусу Александр Иванович Ваяйков так аныктама берген. Биз дарыялар бул климаттын продуктусу деп айткан. Климаттын өзгөрүшүнө жараша дарыялар өзгөрүп турган. Себеби ошо биздин да тоодо дарыяларыбыздын, агын сууларыбыздын 4 гана булагы бар. Биринчиси ошол жаан чачын болуп атат. Экинчиси ушу жайдыңкы жаан чачын, кар менен. Экинчиси мөңгүлөр, үчүнчүсү жер астындагы суулар, төртүнчүсү 4 булагы бар да ушундай. Ошолордун ошо булактардын өзгөрүшүн жараса жана суунун агымдары өзгөрүп атат. Анан сиз сурабадыңызбы? Эмне себебин деп атпайсызбы? Мунун себебин дагы белгилүү. Жана негизги биздин Борбордук Азияга нымдуу абанын агымы, циклондор ошо Атлантикадан келет негизи. Атлантик пайда болуп, ошо Атлантикадан келет. Мына эмне үчүн былтыркы жылы
жайдын күнү бизге жаан чачын болбой койду, а Европаны болсо жаан чачынын азабын жешти. Бул эми бул циклондордун багытын өзгөрүшү, циклондун бизге келиши бул өзү дагы бул глобалдык процесстерге байланыштуу болот. Баягы атмосферадагы абанын басымдарын өзгөрүп турушуну. Абанын басымын өзгөрүшү эмнеге таасир берет? Бул жалпы глобалдык температуранын өзгөрүшү таасир берет. Эми бул жерден мындай суроо болот да, жанагы жогоруда айтылган суроосуна кайра кайтып келейин. Экинчи кайталып берейин. Мисалы, эгерде ал глобалдуу болсо, бул канча жылдан бери келаткан окуя болсо, 2021 жылдагы кыш менен 2021 жыл менен 2022 жылдагы кыштын айырмасы асман менен жердей болот да. Мисалы, былтыркы кышта биз жогоруда айттым, көмүр таппай калдык жакканга, малга бергенге чөп таппай калдык. Азыр болсо кааласаң чөбүңдү, малыңды алып чыгып жайсаң боло турган болуп калды, көк чөп чыгып калды. А экинчи жагынан азыр көмүрдөгө деле муктаждык жок. Бир жылдын ичинде ушунча кескин өзгөрүп кетти. Бизге суук абанын атмосфера циклону кайдан келет? Түндүктөн келет да, туурабы? А жылуу абанын циклону кайдан келет? Түштүктөн келет. Мунун себебин белгилүү. Бул Сибирь антициклон деген бар. Сибирь антициклон бул эмнеде пайда болот? Ошол Сибирдин жана ушу Борбордук Азиянын, Монголиянын үстүндө ошо атмосферада абанын баягы басымы жогору болгон. Эмне үчүн жогору болгон? Себеби төмөн жактагы температуранын өтө төмөн түшүп кетишинен. Температуранын түшүп кетиши эмнеге байланыштуу? Бул дагы ошол жер шарындагы ошо аба атмосфераданын циклондорунун жылып турушу, багыттарын өзгөрүп турушу бул биринчи кезекте океандагы өзгөрүүлөргө байланыштуу. Себеби океандын температурадагы суунун температурасы өзгөрүп атат. Суунун температурасы өзгөрүп атат. Бул бир, экинчиси окумуштуулардын айтымы боюнча Гренландия шити деп коет. Абдан чоң муз да көлөмү. Өзгөчө акыркы мезде катуу эрип, Гренландиядан эриген муздун баары Атлантикке кошулуп атат. Ошондой эле мына Россиянын түндүгүнө куйган суулар, дарыялардын көлөмү көбөйүп, алар түндүк муз океандагы баягы суулар куюлуп атат. Бул эмнеге алып келип атат? Бул ошо океандардын дагы минерализациясын, туздардын концентрациясы өзгөрүшүн алып келип атат. То есть температура өзгөрүп атат, концентрациясы, химиялык состав өзгөрүп атат. Бул эмнеге алып келет? Бул жанакы Гольфстрим деген агым бар эмеспи? Түштүктөн түндүккө агып сууну Атлантика айылына. Ошонун өзгөрүшүн алып келип атат. Ошонун айлануу темпинин өзгөрүшүн алып келип атат. Ал эмне алып келет? Ал ошол биздин бу температураны жер шарында глобал температурага өзүнүн таасирин берип атат. Бул муну баягы белгилүү орустун окумушу Докучаев 19-жылдын ортосунун башынын аягында эле айтып койгон. Бул жер шарындагы бардык нерсенин баары бири менен байланыштуу, тыгыз байланыштуу жана бири-бирине көз каранды деп айтып койгон. Эми бул жерде мындай болот да. Биз жогорудагыдай аба ырайынын өзгөрүшү менен жайда эмнеге даярдалышыбыз керек? Тоюткабы, же сууну камдайбызбы? Жердин кыртыш жер астындагы суулар кандай болот? Былтыр чөп жок боло турган болсо, быйыл суу жок калабызбы? Мына өткөн жайда деле суу таппай кыйналдык. Жөнөкөй эле жанагы эл таладагы өзүнүн өстүрүп аткан чарбасын, мөмөсүн, түшүмүн алуу үчүн сугарганга суу таппай калдык. Анын себебин түшүнүп бере алабыз. Биринчиден, жаан чачындын кыскарышы. Бул эми жаан чачын көп жылдык баягы деңгээли өзгөрбөгөн менен жыл сайын ар түрдүү өзгөрүп турат. Бир жыл аз, бир жыл көп. Атак көп жылдык өзгөрүшү байкалбайт. Анда биз бул кары жок кыштан жайга көп камсанып эле койсок болот экенде. Эгерде жамгыр көбүрөөк боло турган болсо, сиз менден прогноз сурап атасыз. Болжолдуу прогноз. Прогнозду азыр бүгүнкү күнү Кыргыз-Гидрометте, Россиянын гидромети дагы, ошол Британиянын Хедли центри борборудагы, ошондой НАСА дагы менин ордумда отурса, так прогноз айта алмак эмес. Бул табаган нерсени кантип прогноз жасайбыз?
табиғи жаратылыш кубулушту кантип Мисалы илгери аталарыбыз мындай кылган да, быйыл кыш жылуу болуп атат же оор болуп атат. Демек жазында биз буга даяр болушубуз керек, жайында тиге даяр болушубуз керек деп. Анан биз ошо дыйкандар менен малчыларды эмнеге даярдасак болот? Болжолду. Кандай болуш ыктымал? Биз прогноз өзү айтыш өзү татаал нерсе. Экинчиден бул прогноз айткан киши кийин акыркы адам болуп калат, күнөөлүү адам болуп калат. Ошо прогноз нерсе өтө татаал нерсе. Макул, бул жагынан койдук. Эми прогноз негизи бирок сиз айтпадыңызбы, суунун былтыркы тартыш болгонун атпайсызбы? Биринчиден, мына 2020-жылы айтып берейин дедим сизге. 2020-жылы ошол Кум төрүнүн жанындагы Ак Сыйрак массивинде жана бул июнь, июль, август, сентябрь 4 ай ушул кардын анан мөңгүнүн эриги болгон мезгилде ошол убакта жаан чачын өтө көп жаады. Аномалдуу түрдө көп жаады. Эгерде орточо 300 мм тегерегинде жаан чачын болсо, ошо Ак Сыйрак массивинде тегерегиндечи, ошол 2020-жылы 592 мм 2 эсе көп жаан чачын болду. Өзгөчө жайдын күнү. Мөңгүлөргө болсо жаан чачын бул кар түрүнүндө гана жаан чачын болот. Кар гана жайыт. Эгерде ошо мөңгүлөр жайгашкан жер зонада жаан чачын көп болсо, анда мөңгүлөр эриген токтойт. Ошол мөңгүлөрдүн биз байкоо жүргүзгөндө акырында бир гана цифраны алабыз. Бул мөңгүнүн баланс массасы деп коет. Мына мөңгү өтө катуу эриген 2017-жылы ошо Сарытөр мөңгүсү 1480 мм, 1 метр 48 сантиметр суу агып кеткен мөңгүдөн. Муз ээрип агып кеткен. Ушундай катмар суу агып кеткен. 2020-жылы болгону бир гана сантиметр суу катмар агып, анан нарын суусуна коюлду, кошулду. Эмне үчүн токтогул? Суу сактагычы суун аз. Жаан чачын көп болгону менен ошол нарын суунун башында. Бирок мөңгүлөр 1,5 метр көп эриген 1,5 метрге чейин эрисе, болгондо 1 сантиметрге суу эриди. Түшүндүңүзбү? Бул менен биз мөңгү калыптанып атат деп айта алабызбы? Себеп дегенде мисалы ошол эле мурунку президентибиз Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар уюмунда жасаган докладында ошол мөңгүлөр 40%-га чейин кыскарышы мүмкүн экендигин айткан. Бул менен ошол агын суулар 25%-га чейин азайып, ал эмес 2100-жылы Кыргызстандын аймагында мөңгү калбай калышы ыктымалдуулугун айткан. Ал деле мисалы жок, божомолдогондо ал деле сиздерге окшогон илимпоздорго таянып сүйлөсө керек да. Мүмкүн. Ошол 2020-жылы мөңгүлөр үчүн жакшы жыл болгону менен баары бир 5 сантиметр эриди. 1 сантиметр кошулган жок да. Баланс масса деген бул кошулганы канча болот, эрип кеткени канча. Ошонун балансын чыгарабыз да. Кошулуп көбөйдүбү же эрип азайдыбы деп. 1973-жылдан бери биздин Кыргыз Республикасы территориялык мөңгүнүн баары балансы азайуу темпинде. Көбөйгөнүн байкаган жокпуз бирде жолу. Бул биринчи. Экинчиси, сиз айтпадыңызбы жана мөңгүлөр жоголуп кетет депчи. Биздин Россия Академиясынын окумуштуулары жана ошо Бельгиянын окумуштуулары биргелешип жасаган ишибиздин жыйынтыгы боюнча ошол Сарытөр мөңгүсүнүн эволюциясынын моделин жасаганбыз да. 2050-жылы, 2100-жылы кандай өзгөрөт, анан канча суу чыгат, агып чыгат деген ошол моделин жасаганбыз. Биз ошол моделдин жыйынтыгы боюнча 2000 мөңгүлөр дагы ошо Сарытөр мөңгүсүнөн агып чыккан суунун көлөмү дагы 11%га чейин дагы көбөйөт. Бирок 2040-жылы ошо агып чыккан мөңгүдөн агып чыккан суунун көлөмү 2011-жылга деңгээлге түшөт деген биздин божомолдорубуз бар да. То есть эмне да бул мына азыр көбөйүп отурса 2040-жылы азайып 2011-жылы деңгээлге түшөт. Эмненин эсебинен? Бул мөңгүлөрдүн аянтынын азайышынын эсебинен. Мөңгүлөрдүн азайышынын эсебинен. Эмне үчүн мөңгүлөрдүн биз мөңгүлөргө мындай маани берип атабыз.
маселенин баары мөңгүдө эмес, маселенин баары сууда. Мөңгүдөн агып чыккан сууда. Вот. Анан мына мен сизге бир маалымат айтайын дедим эле. 1900 2017 жылы ошол Кыргыз Тянь-Шань жана Памир алайдагы мөңгүлөр катуу эриген. А 2020 жыл болсо аз эриди, жана айтып кетпедимби. Мына 2017 жылы катуу эригенде мөңгүлөрдүн жанакы ферновый линия деп коет. Жана мөңгүлөрдүн эриген жана эрибеген зонасы, ошонун чек арасы. Ошо чек арасы Карабатка мөңгүсүндө 4030 метр көтөрүлгөн. Карабатка мөңгүсүнүн аяк учу 3360 метр болсо, ошо 4360 метрден 4030 метрге чейин ушул айын толугу менен эрип турган да, жайдын күнү. Ал эми ошондо мөңгүнүн Карабатка мөңгүсүнүн балансы минус 1120 мм водный эквивалент. Болбосо 1 метр 12 сантиметр суу катмары эрип агып кеткен. Ошол жайдын күнү 17 жылы. А 2020 жылы болсо ошол жанакы чек ара 3910 метрге, то есть 120 метрге ылдый болгон. Аянты болсо, аянты эриген аянты 2017-ге салыштырмалуу аз болгон. Жана ошол баланс 2020 жылкы Карабаткактын балансы 240 мм болсо, болгон 24 сантиметр суу катмары эрип агып кеткен. Эми бул жерде мындай болот да. Суунун агышы, баардык нерсе ошо жогоруда айткандай биздин келечегибизге таасир берип атат да. Ошол эле суу запасы, мөңгү запасы дегендей. Эми мынакей азыр биз мактанып жүргөн ысык көлүбүз тартыла баштады. Жээгинен 5 метрге чейин тартылып кетти. Эгерде бийиктигин алганда болжолдуу 1 метрге чейин деген маалыматтар бар. Эми бул эмнеге байланыштуу? Ошол эле мөңгүгө байланыштуу болгон болсо, акыркы 3 айдын ичинде ушунча өзгөрүү болобу? Мисалы биз августтан бери тарта турган болсок. Ысык көлдүн изилдөөнү орустун белгилүү окумуштуусу академик Берк баштаган. 1929-30-32 жылдары экспедицияларды уюштурган. Андан кийин ал ишти ошол Тянь-Шань физико-географиялык станциясы, биздин мекеменин мурунку аты, ошол 1948 жылдан бери изилдөө жүргүзүп келген. Мына ошолор изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча мындай деген маалыматтар бар да. 6700 жыл, 6900 жылдан 8700 жыл мурун ысык көлдүн суу ашып, боомду ашып агып турган. Палеолимнологический изилдөө деп коет да. Анан 4900-дан 4900 жыл мурун көлдүн деңгээли 110 метр кылды түшүп кеткен. Азыр мурунку деңгээлинен. То есть 1620 метрден 110 метрге чейин ылдый түшүп кеткен деңгээли. Анан кайра 4900 жылдан бери кайра ушул деңгээл мында 1000 жыл мурун ушу азыркы деңгээли келген деңгээлине 1620 метрге чейин. 1620 метр бул Көтмалдынский порог деп коет. Балчынын ар жагында. Анын ар жагында Караташский порог деген бар, жана боомдун ичинде. Ал 1640 метр. Мына ошол деңгээлди ошол палеолимнологиялык изилдөө негизинде аныкташкан да. 1910 жылга чейин суунун деңгээли көтөрүлүп турган. 10 жылга чейин. 1910 жылдан 28 жылга чейин 1 метр 30 сантиметр түшкөн деңгээли. Ошо академик Берктердин изилдөөсү негизинде. Ал эми 1927 жылдан бери Кыргыз гидромет, мурун кандай аталганын билбейм, ошол көлдүн 4-5 жеринде өздөрүнүн гидропосттору бар. Озерный гидропост деп коет. Балыкчыда, Чолпон Атада, Кой Сарыда, Тамгада. Ошол көлдүн деңгээлине байкоо жүргүзүп турган.
Ошо 1920 анан 27 жылдан 29 жылга чейин да көтөрүлгөн аз. Анан 29 жылы эң чоң деңгээли болгон ушу инструменталдык байкоо жүргүзгөндөн бери. Ошол деңгээлден 1998 жылга чейин 3,16 метрге түшүп кеткен кайра. Көлдүн деңгээли. Бул анан кайра 1998 жылдан 2011 жылга чейин кайра 1 метр 10 сантиметр көтөрүлгөн кайра. Астында мындай маалыматтар бар да. Мына момундай деп көрсөтө алам да, мына. Көрдүңүзбү? 1927 жыл, 29 жыл, 98 жыл, 11-12 жыл, а бул болсо мына 21 жыл ноябрдагы. Ошол 2000 сиздин маалыматыңызга карасак 2021 жыл. Акыркы 10 жыл ичинде 15 метрге чейин түшүп кетти деген маалыматтар бар. Сиздин маалыматыңыз менен туура келеби? Мисалы 15 эмес. Мына 1911 жылдан баштап. 11 жылдан баштап, мына айтпадымбы, 1910 жылдан баштап, 1 метр 30 сантиметр, аны 3 метр 6, ошондо 4 метр 90 сантиметрге чейин 98 жылы түшкөн. Анан кайра 98 жылдан 2011 жылга чейин 1 метр 10 сантиметр көтөрүлгөн. Кайра мына 2000 акыркы бизде маалымат 2020 жылдан 21 жылга 1 январь 2020дан 24 ноябрь 20 жылга чейин. Мына 2020 жылдан көрүңүзбү? 1 жыл ичиндеги деңгээлин өзгөргөнү. Эгерде демек 100 жыл ичинде 15 метр түшүп кетти деген бул жок так эмес маалымат. 1910 жылдан бери 98 жылга чейин 4 метр 90 сантиметрге түшкөн. Бирок кайра 2011 жылга чейин 1 метр 10 сантиметр көтөрүлгөн. Мына бул 2011 жылы 2011 жылы экен. 2011 жылы кайра көтөрүлүп атат деңгээл, көрдүңүзбү? Азыр кайра бүгүнкү күнү 2011 жыл 30 октябрдан бери мына бүгүнкү күнгө чейин 95 сантиметр кайра түштү көлдүн деңгээли. Азыркы акыркы 3 айга таянып жанагы жайындагы жээк менен азыркы учурдагы жээктин кыскарып кетиши, жанагы суунун деңгээли төмөндөшүп кетиши эмнеге байланыштуу? Кайра ордуна келеби келбейби? Бул 3 айдын ичиндеги 1 метрге төмөндөп кетиши. Негизи муну көлдүн деңгээлин өзгөрүп турушун ошол Тянь-Шань физико станциянын окумуштуулары, ошондой эле Россиянын суу көйгөйлөрү институтунун окумуштуулары, Россиянын институт география окумуштуулары изилдеген, аныктамаларын берген. Ошондой эле Тянь-Шань илимий борборунун окумуштуулары жана ошолор көлдүн балансын эсептеп чыккан, негизи эсептеген бир нече жолу. Мына анын көлдүн деңгээлинин өзгөрүшүнүн бир нече себептери бар. Бул эң биринчи себеби бул климаттык. Жаан-чачындын өзгөрүшү. Экинчи себеби биз сууну сугатка буруп алышыбыз. Үчүнчү себеби ошол эң негизги себеби бул көлдүн дөөгө температуранын көтөрүлүшү, айтпадымбы, жана 1,5 метр температура. Ошол температура көтөрүлгөнү менен көлдүн бууланышы да көтөрүлөт көбөйөт да. Эгерде көлдүн 100 метрге чейинки жээгинде 809 миллиметрге чейин бууланса, көлдүн ортосунда, борборунда 600 миллиметрге чейин бууланат да, ушундай. Чыгышында башкача. Бирок акыркы 3 айда ушунча өзгөрүп кетеби? Бул мындай да, эгерде 809 метрге чейин миллиметр бууланып атса, көлгө куйган суунун жанакы көйүп аткан суунун куюшу андан аз болуп атпайбы? Мына акыркы жолу Ленинградтагы гидрометеорологиялык институттун окумуштуулары Кривошея менен Гронскаядан баланс жасап, так балансын чыгарганда булар. Ушулардыкы так деп эсептелет да. Мына 1935 жылдан 78 жылга чейинки көлдүн өзгөрүү деңгээлин жана климаттык өзгөрүштүн суулардын коюшун эсептеп чыкканда ушу балансын чыгарган. Ошондо момундай деген маалымат алган. Суунун келип коюшу баягы агын суулардын жана жер астындагы суулардын жалпы коюшу 592 миллиметр түзгөн. Ал эми жаан-чачын 280. Бууланып кетиши жана безвозвратный потери деп коет 890. То есть болбосо 46 миллиметрге жыл сайын баланс аз болгон.
отрицательный болгон баланс. Ошондо деле биз акыркы убакытта кескин өзгөрүш менен чогулуп атабыз, коомчулук. Эми ушу менен дагы алдына дагы улам азая берсек өлүүбүз кайка барат деп. Ал боюнча сизге бир маалымат көрсөтөйүн дедим эле. Мына бул Кыргызстан Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы суу чарба департаментинин маалыматы да 1946 жылдан баштап 2018 жылга чейинки сугат сууга алынган суунун көлөмү. Байкадыңызбы? Мына 1974 жылдан баштап 1 миллиардтан ашык. Мына 80 жылдары 1,5 миллиард метр куб сууну сугатка алып турганбыз. Ошон кесепети акыркы 3 айда белиндүү. Жок, бул анан кайра 90 жыл 2000 жылга азайып, анан ушул азыр көтөрүлгөй атат сууну сугат сууга алышыбыз. Жана бул эми сизге буга чейин көрсөтпөдүмбү? 98 жылы 2011 көтөрүлгөн себеби сугат сууга биз сууну азыраак ала баштаганбыз. Эми жыйынтыктоочу суроо болсун, себеп дегенде бизде убакыт чектелүү болгондуктан биз жалпысынан сугат сууга 10-12 миллиард куба республика боюнча куб метр алат экенбиз. Ал эми биз кошуналарга 40 болжолду 40 миллиард куба метр берет экенбиз. 39 миллиард. Эми биз ошону кыскартып өзүбүздөн дагы суроо талабыбыз менен эле токтотуп, анан кийин калган сууларды ошол жанагы кичи жана чоң көлдөргө буруп калыптандырсак болбойбу? Сиз баягы Борбордук Азиядагы республикалар арасындагы келишим жөнүндө сөз козгогон атасыз. 1990 жылкы Алматы келишими бар. Ошол Алматы келишими боюнча ушул Сырдарыяны, Амударыянын бөлүштүрүшкөн. Ошонун мынча бөлүгү өзбектер пайдаланат, мынчасы казактар, мынчасы тажиктер, Кыргызстанда түркмендерге деп бөлүштүргөн. Квота бар. Биз андан аша албайбыз. Биз ошо ал келишимден биз бүгүнкү күнү чыга албайбыз билбейм мен. Ошондо келишим бар. Бул демек бул квота. Көбүрөөк саясий чечим экен да. Экологиялык маселелер эмес, көбүрөөк саясий чечим. Регионалдык проблема да бул эми. Түшүнүктүү. Бизге убакыт бөлүп атайын келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Демек биз азыркы тапта сиздин маалыматыңыздарга таяна турган болсок, жылуу кыштан деле же болбосо көлдүн тартылышынан деле көп деле кооптонбой койсок болот экен. Себеп дегенде эртең кайрадан көбүрөөк жаан чачын болуп. Жок, эмне үчүн кооптонушубуз керек? Биз азыр ойлоп атабыз. Ошол ковид, анан безработица жок. Бизде бир нерсени унутуп атабыз. Аралды жоготуп койгонду унутуп атабыз. Бүгүнкү күнү көлдүн деңгээли мына 2011 жылдан бери 95 сантиметрге түштү. Ал эми 29 жылдан бери 3,5 метрге түштү. Дагы бир нече метрге түшө турган болсо, бул мындан чоң көйгөйдү пайда кылат. Себеби жайдын күнү көлдөн бууланып чыккан суу баягы атмосферага көтөрүлгөн дымдуулук эсебинен биз тоолорго, мөңгүлөргө жаан чачын пайда болуп атат. Токойубузга жаан чачын пайда болуп атат. Биз аны унутуп атабыз. Мунун кесепети бир нече жылдан кийин билинет, азыр эмес. Мына аралдын кесепетин азыр билип атабыз. Мына да көчө күнү биз ошол регионалдык конференция круглый стол болду, ошондо биз айттык, ошондо да айттык. Аралдын жоголушу менен биз мөңгүлөрдүн деградациясына чоң салым коштук деп ошол жөнүндө айттык биз. Биз мурун 50-60 жылы аралдан бууланган нымдуу абан агымдары биздин тоолорго келип жаан болуп, кар болуп, биз жана ошондой эле биз буга чейин айттык. Кыштын күнү кар болсо, биз аралдан андай агым келген жок. Аралдан бошоп калган жерден биз жана чаңдар келип атат да бизге. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн биз азыр ысык көлдүн маселеси бул эң кооптуу маселе, орчундуу маселе. Биз азыр ойлонушубуз керек. Сугат суу менен буруп алып эле баягы өзүбүздүн курсагыбызды ойлобостон эртең көлүбүздүн деңгээлин жөндөрүшүбүз керек. Биз азыркы сугат технологиясын өзгөртүү, именно ысык көл өрөөнүндө сугат технологиясына өзгөртүүгө мамлекет көңүл буруш керек. Ал технологияны өзгөртпөсөк, сууну ала беребиз көп анда. Сууну алганды кыскартып, көлгө суу кошулган жөнүндө ойлонушубуз керек бүгүн. Бизге келип
кененирээк түшүндүрүп бергениңизге ыраазычылык билдирели. Урматтуу Компресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маекти жыйынтыктап жатабыз. Ал эми коногубуз Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын суу маселеси жана гидроэнергетика институтунун алдындагы Тянь-Шань бийик тоо илимий борборунун директору Рысбек Сатылганов болду.